Рахмат. 7-нчи маселеге өтөбүз. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Атажанов, Ташиев, Алимбеков, Алтынбеков, Төлөнов, Кожокулова, Бакасов, Умурзаков, Токторбаев. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар Умурзаков Сүйүнбек Абдулдаевич, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы. Депутат Атажанов Ырысбек Исламович, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандары Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, башкы прокурорунун орун басары. Ашырхаджаев Эркебек Жумабекович, ички иштер министринин орун басары. Сөз баяндамачы Сүйүнбек Абдулдаевичке берилет. Рахмат, урматтуу ага. Бул мыйзам долбоор биринчи окууда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 25 октябрында биринчи окууда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 51 беренесинин талаптарына ылайык мыйзам долбоордун экинчи окууда даярдоонун жүрүшүндө депутат Атажановдон келип түшкөн сунуштар эске алынып, мыйзам долбооруна тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп бериңиздерди сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечисинин бири Жогорку Кеңеш депутаты Атажанов Ырысбек Исламович катышууда. Кимде суроо болсо жооп берүүгө даяр. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору боюнча суроолоруңуздар барбы? Бар, сөз Талиева Камила Абдразаковна берилет. Бүгүн эми экинчи окууда экен, албетте талкуулашыбыз керек. Мыйзам долбоорунун автору коллегабыз экен. Мындай бул эми мыйзам абдан керектүү мыйзам экен, мен колдойм. Бул жерде мыйзамдын маңызы мындай де, алдамчылык, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, же коротуу жолу менен кылмыш жасаган, же алдоо менен ишенимден кыянаттык менен пайдалануу менен мүлкүнө зыян келтирген адамдарды жоопкерчиликке тартууда, туурабы? Депутат Атажанов Ырысбек Исламовичтин микрофонун жандыргыла. Чоң рахмат, Нурланбек Асанбекович. Ооба, ошондой Камила Абдразаковна, өзүңүзгө белгилүү болгондой, бизде алдамчылыкка шектелген жарандар абдан көп болуп атат да. Биз ушул мыйзамдын негизинде мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, укук коргоо органдарына мүмкүнчүлүк түзүп берсек, ушу аеосуз күрөшүп, ошо биздин карапайым элди алдап кеткен жанакы алдамчыларга катуу жаза көрсөтүлсө жакшы болот эле да. Өзүңүз билесиз, ар кандай каржы пирамидасын, ошондой эле жанагындай Ансар, Инсар деген кооперативдерди ачып, канчалаган биздин жарандар азыркы учурда баягындай квартира алабыз деп, же башка жер мүлктөрүн алабыз деп, ушундай алдамчылардын колуна түшүп, кыйналып жүргөн учур абдан көп. Бир жылда эле Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин берген жобосунда бир жылда алдамчылык менен 25 миң, 30 миң жаран кайрылыптыр да. Ошого биз ушул мыйзамды күчүнө киргизип, алдамчылар менен аеосуз күрөш жүргүзгөнгө биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошол эле учурда анан биз срок давности деген баягы алып салып атабыз, себеби 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл жүрүшөт экен алдамчылар биздин жарандар. Эскирүү мөөнөтү колдонулбайт да мурункудай болуп. Ооба. Анан муну эми чынында бул жабырлануучулардын укугун коргоочу мыйзам болуп атат. Бул мисалы мына биз кече миграция эми биз Москвада, Санкт-Петербургда болгондо ошол жерде 20-дан 30-дан аялдар келип жолугуп атты да, жана Ихсан деген компанияга алданып калган. Алды 2 миллион, 2,5 миллиондон төлөп койгондор бар экен. Же үйдөн дайыны жок, же акчадан дайын жок болуп, кайда кайрыларыбызды билбей отурабыз деп, аялдар тизмет түзүп келип мына арыз менен мага кайрылышты да. Ага окшогон андан сырткары мына бүгүнкү күнү бул коомчулукта жүздөп саналат. Маданият кызматкерлеринин арасында дагы мына былтыртан бери тиги массалык маалымат каражаттарында зычуулар болуп атпайбы. Бири мүлкүн бердим дейт, экинчиси албадым дейт. Иши кылып териштириш керек. Мына ушундай мыйзам керек болуп атат чынында. Ошон үчүн эскирүү мөөнөтү болбош керек. Тиги ишенимге кирип алып туруп, мүлкүнө зыян келтирип,
анын ден соолугуна зыян келтирип, психикасына, үй бүлөлүк турмушуна зыян келтирип аткан кылмышкерлер өсүп кетип атат. Ошон үчүн мындай мыйзамдар керек. Урматтуу депутаттар, колдоп берүүгө чакырам. Бул абдан керектүү мыйзам. Рахмат. Камил Абдыразаковна дагы айтып кетсем, ошол биздин жабырлануучулардын мүлкүн алдамчылар төлөө бермейинче баягы кылмыш иши кыскартылбайт дагы да. Туура. Абдан жакшы мыйзам да. Рахмат чоң.